Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Биз Түштүк Кореянын Паран деген шаарындабыз. Сиздер көптөн бери сурап келген, ошол Кореяга кантип келсе болот жана бул жерде айлык кандай жумуштарда иштешет, азыркы учурда коронавирус кандай болуп атат, ошол боюнча суроолорго бул жерде биздин мекендештерибиз бар, ошолордон кичине жооп алалы деп турабыз. Анда Замир байкеден биринчи баштай беребиз. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кореяга кантип келдиңиз эле? Мен 2012 келгенмин. Ошо эл катары эле корейче курстарга барып. Кандай анан Кореяга келгендеги ощущениялар кандай болду биринчи келгенде? Биринчи келгенде, конечно, баягы бөлөк жердегиндей бир аз кыйынга турду. Бирок ошол акчасы көтөрүп кетти. Акчасы чыгат. Ачыгын эле айта берсеңиз, канча зарплата? Ачыгын айтайын. $3000 деп мактанбай эле коеюн деп. Кыздын жашын эркектин айлыгын сурайт деп коет эмес да. Туура азыр бирок 21 жылында сурай берет. Ошо бизде где-то бир 2000 тегерек алам. $2000. $2000? $2000. Жакшы, анан азыркы учурда Кыргызстанда бир эле эме болуп атат, мындай. Элдердин баарын чогултуп алып, мени шайлагыла деп шайлоочу президент. Кимди ойлойт элеңиз президент болсо деп? Ушул мигранттардын баарын кайра Кыргызстанга алып кетип кала турган ким деп ойлойсуз? Атын айтпай эле коеюн, бир жерден бир угуп калдым эле. Мамлекетти бүтүндөш үчүн жийси казыктуу жерге мындай кирип кете тургандай закон керек да. Ошондо гана бир оңолос. Просто азыркы талапкерлердин ичинен мен өзүм жеке оюм да. Кыргызстанды таза бутка тургузат деген таза ишеним менен мен ошо Адахан Кесанбаевич деп турам. Пока азырынча Адахан Кесанбаевич мадым барсам, бул азырынча гана менин оюм. Балким ушу шайлоонун убактысы келип, добуш берер убакытка келгенде балким оюм өзгөрүп кетер. Бирок азырынча бүгүнкү күнгө келип эмне үчүн ал киши? Себеп дегенде мейли башкасын айтпай эле болду. Жок дегенде көбүнөн угуп калам да, сагызганда сайрай берет деп. Бирок мындай чын кылган иши жок дейт. Ушул күнгө келип 30 жылдан бери Кыргызстан мамлекетинде 30 жылдан бери бизге мындай көргөздү да, бөлөк мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө ала турган киши керектигин биз ушу көрүп өзүбүз жетти. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттер дагы өзү менен тең сүйлөшө ала турган кишини каалайт. Жок дегенде мындай иштей албаса дагы ушул коңшу мамлекеттер менен мындай тең ата сүйлөшө ала турган инсан катары мен ушуну көрөм. Адахан Мадымов мага акчасын төлөп койсун, мына бесплатный реклама эмес. Кайрадан Корея жөнүндө сурайын. Корея менен Кыргызстандагы өзгөчөлүк кандай? Корея менен Кыргызстан өтө бир чоң айырмасы сиз үчүн? Мен үчүн өтө айырмасы закон. Өтө мисалы мен чалып ойлогон эмесмин. Бирок ошентсе деле баягы Корея баягы өзүнүн мындай өнүгүүгө болгон кандай бир нерсесин закондун негизинде экен да. Закон күчтүү болгон үчүн Корея өнүгөт. Азыр мисалы эфирден көрүп аткандар ишенбеши мүмкүн, бирок Корея урматтуу туугандар секундасына өнүгүп турат экен. Ушуга ишенип коебуз. Туура. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сау болуңуз. Анда бул жерде дагы жигиттер турат, жигиттерден да сурап көрөлү. Сени качпагыла. Акчаларга жооп берип коесуз. Сиз жооп берип коюңуз. Кореяга кантип келип калдыңыз? Азыркы учурда эмне иш кыласыз? Менен келип калгам. Россиядан келген. Түздө келип калгам, билет алып. Эми ушу Россиядан келгендер жөнүндө көп сурашат да, келип эмне кылат, кантип калып калат депчи. Ошолор боюнча кичине айтып өтпөйсүзбү? Жок, көргөн жокмун. Келип шөлө калып калат. Кандай эле? Эч кандай эмес. Мындай бир аз түшүндүрмө сыяктуу болуп айта аласызбы? Турист болуп билет дагы. Кыргызстан сагындыңызбы? Кыргызстанда шайлоо жүрүп атат. Шайлоо агитациялары. Кимди колдойт элеңиз? Эч кимдин колдобойт. Баарына каршы. Ишенбейсиз. Рахмат анда.
жигиттерден дагы сурайлы. Келиңиз. Сиздин атыңыз ким? Аджыбек. Аджыбек, э? Кайерден болосуз? Кыргызстан? Кыргызстан кайсы жерден? Баткенден. Баткен, жакшы. Кореяга келгениңе канча болду? Бүгүн келгениме бир жыл 7 ай болду. Кантип келип калдыңар? Ошо жумушчу контракт менен келдик. Жакшы, эмне иш кыласыңар, кандай экен Корея? Кореяда азыр пластик заводда иштейм. Пластикти кайра иштетүү заводунда иштейм. Жакшы, нормально. Көпчүлүк сурашат, айлык кандай деп. Айлык кандай? Айлык бул жерде негизи саатына төлөп беришет. Саатына төлөп беришет. Эгер көп иштесеңиз көп аласыз. Аз иштеп калсаңыз аз. Орточо канча аласыз айлык? Орточо айына азыркы убакта жумуш көп болуп атат. 2000ден бир аз өтөт. 2000 доллардан өтөт, э? Ооба. Жакшы. Кореяга келгенде кыйынчылыктар болду, эмне кыйынчылыктар болду? Эң эле мындай кыйын дегенде көнө албай өтө бир жакпаган кыйынчылык эмне болду? Өтө бир жакпаган кыйынчылык деле болгон жок. Бар эле жакшы. Биринчи келгенде биз Кыргызстанда окуп жүргөндө, корей тилин окуп жүргөндө кыйын болду. Оңой болчу да корей тилин. Ошо кыргыздар үйрөткөн оңой болчу. Анан бул жака келип корейлер менен сүйлөшүп жатканда корейлер бат сүйлөшөт экен, анан ошону түшүнүп неме кылыш кыйын болуп аткан. Кыйыныраак болуп килден кыйын болгон экен. Бир аз кыйын болуп аткан. Азыркы учурда Кудайга шүгүр жакшы баары. Жакшы, урматтуу достор, мынакей тилден дагы эгер кыйналбайын десеңиздер, Кыргызстандагы корейче көп, алар менен дагы сүйлөшүп, отуруп бул жака келе турган болсоңуздар, көбүрөөк баарлашып, тилди да жакшы үйрөнүп келсеңиз болот. Азыр дагы бир суроо бере кетейин. Кыргызстандагы шайлоо боюнча кимди шайлайт элек? Жакында ошо январь айында шайлоо болот, президенттик шайлоо. Эмге ишенесиз? Ушунча жүргөн мигранттар мисалы дүйнө жүзүнүн баарын кыдырып жүрөт. Көптөгөн мамлекеттерде кыйналып баргандай ой жумуштарда иштеп, алардын баары мекенге кайтып, өзүнүн жерде айлык алып иштөөсүнө себеп болуп атат деп кимди айта аласыз? Мен азыр эч кимисин деле айта албаймын. Себеби адамга ишенич кыйын болуп калды. 30 жылдын ичинде мамлекет өзүнчө мамлекет болгондон бери бир дагы бар эле убада беришет, биз мындай кылып жиберебиз, мындай кылып жиберебиз. Мен 50%, 30% ишенгендер бар, аларды буюрса шайлоодон кийин көрөбүз го дейм. Кимиси өтөт, кимиси өтпөйт. Шайлоодо кимди шайлайсыз? Шайлоодо буюрса Садыр Жапаров шайлайбыз. Садыр Жапаров. Жакшы, эмне үчүн Садыр Жапаров? Эмне үчүн ага ишенип атасыз? Садыр Жапаров мына 30 жылдын ичинде эч бир президент кылбаган иштерди кылды да. 2 айдын ичинде кылса дагы, бирок көрсөттү да өзүнүн иштеп отурган топторун полностью көрсөтүп берди. Калган президенттер айтышат, мындай кылабыз деп отуруп эле кылбай коюп атышат да, ошон үчүн. Мисалы Садыр Жапаровдун кайсы иши? Мисалы үчүн Рай миллиондо ишти. Райымбек Матраевди айтышты. Ушундай миллионер болуп кетти, ушундай акча которуп атат дегени менен Атамбаевдин убагында ошо Райымбек Матраевди иш козголду, сектүү деп айтышкан. Жээнбектин убагында кылмыш иши козголду, иликтөө жүрүп атат деп, 3 жыл иши созушту да, 100 жыл иши созушту. Уже Садыр Жапаров келиши менен эле уже төктүрүп баштады, ошо кандай мыйзамсыз чыгарган нерселердин дароо эле кайтарып койду. Дароо эле кайтарып койду. Чоң рахмат анда. Бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик. Кана жигиттер. Келиңиз. Assalomu alaykum. Сиздин атыңыз? Казабек. Казабек мырза. Кореяга кантип келип калдыңыз? Азыр чыгып эмне кыласыз? Кореяга мен 2011-жылы келгем биринчи. 3 жыл 6 ай иштеп кетип калгам. Демек 8 жыл болуптур, э? Айnen ошончо болуп калды. Алар келгенине, экинчи жолу келгенине уже 4 жыл болуп калды. Эмне кандай келдиңиз? Контракт мененби же башка жолдор? Жок, мен контракт менен келгем биринчи жолу. Контракт менен келгенде биз 1,5 жылда күткөнбүз. Келгенден кийинки кыйынчылыктар боюнча канча кыйынчылык деле болбоду. Тамак аштан кыйналбадыңыз? Жок, тамак аштан кыйынчылыктар болбоду. Баткенде. Себеби биз жактан психологический даярданып келгенбиз. Айлыгынан да кыйналган деп. Жок, айлык башында кичине алдап эме кылып аткан. Айлык кандайдыр жол туура эмес берип койсо да корейский үйрөнөбүз да. Үйрөнгөндөн кийин калышабыз. Туура ошо бул жакта деле анча мынча айлыктан алдаган учурлар болот. Ошондуктан андай учурда 4 ай бою алдап жүргөн да. Андай учурда тилди колдонуп, закондуу түрдө кайра кайтарып алганга туура келет. Кореяда азыркы учурда эмне жумуш кыласыз? Азыркы учурда эме мындай частный иштерде иштейбиз. Заводдо эмес, акционер эмес.
негизи заводдо иштеген контракт срогу бар. Ал буюрса кетет. Канча акча табасыз айына? Айына эми орто эсеп менен өзү документте 1.800.000 канча деп жазылган. Дополнительный иштер менен $2.000 айланып калды. $2.000 тегереги. Мынакей урматтуу достор, Кореяда $2.000 тегерегинде айлык. Дагы бир суроо, азыркы учурда шайлоо жүрүп жатат. То есть агитациялар жүрүп жатат. Кимди шайлайсыз? Мен азыркы учурда шайлоодон бирөөнү татыктуу деп айтышпайм. Бизде билим сапаты өсүп кеткен. Кыргызстандагы бүт ушунчалык мигрант болуп чыккан эл баарыбыз билимге чыксак, за границага. Бүгүнкү шайлоо болмок эмес да. Биз кече карантинде көрдүк. Мамлекет башчылары эмне кылды. Бүт барды кылганын кылды, эл көрдү да баарын. Жакшы, буюрса эми Кыргызстанга барсаңыз, эмне иш кылайын деп атасыз? Кыргызстанда кандайдыр бир ишти кылып жашап кетүүгө мүмкүн. Мен эмнегедир бул суроону берген себеби, көпчүлүк Кыргызстандагылар сурашат. То есть мен барайын деп айтышат, Кыргызстанда жашоо кыйын, кымбатчылык деп. Сиз кандай иш кылып, кантип бутка туруп кетем деп ойлойсуз? Кудай буюрса, Кыргызстанга барсак өндүрүшкө басым жасайбыз. Жеңил өнөрдө. Жакшы тармакта негизи. Бүгүнкү күндө пландар бар, эми ачыктап айтпайбыз. Барганда секретарь жакшы. Чоң рахмат анда. Болуңуз ишиңизге ийгилик. Урматтуу достор, айта бериңиз. Кореяга келгенде Айтыңыз. Саламатсыздар. Кореяга келебиз деп көп тааныш достор сурашат да. Кантип барабыз деп элечи. Улам эле бир эле суроону кайра кайталай берет да. Кореяга келиш үчүн урматтуу достор, сөзсүз түрдө корей тилинен экзамен тапшырып гана келгениңиздер бул өтө өзүңүзгө ыңгайлуу болуп эсептелинет. Кыргызстандагылар ошо корей тилин окуп, мен дагы өзүм окуган жерде реклама алып кетейин. Централь мечиттин маңдайында, Ислам университетинин маңдайында садик бар. Ошол жерге барсаңыздар, ошол жерде өтө мындай таза, анан мындай негизи эле мындай жакшы окуткан жер ошол жер. Ошол жерде таза сиздерди баягы ашыкча сөз эмес, таза экзаменге даярдай алат. Сиз сразу бир нерселерди реклама кылып бересиз. Акча албай атасыңбы? Тамаша достор, мен деле ошол Центральный мечиттин жанындагы колледждин адресин айтам постоянно. Ошол жерден окусаңыздар, чындыгында ал жерде жакшы окутат и контрактка, атайын контракт тапшырганга негизделген окуу планы бар алардын. Ошол менен окутат. Дагы кандай Корея жөнүндө нелерди айтып бере аласыз? Күнүнө ошол Кыргызстандан келем деп жүргөндөргө. Кыргызстандан келем деп жүргөндөргө айтмакчымын, айта турган нерсе. Мындай өтө даярданып келсеңиздер болот эле. Мен өткөндө бир азаттыкта интервью берип айттым эле, ошону дагы бир кайталап коеюн. Эртең менен 8-де жумуш башталат деген болсо, значит 8-ден 7-ден 55 өткөндө жумушта болуш керек. Ровно 8-де келди дегенде это почти кечикти деген менен баары бар. Кыргызстанда мисалы 10 мүнөт эле кечиктим же 5 мүнөт кечиктим деп сөз бар эмеспи? Бул жакта андай жок, бир эле кечиктим деген сөз бар. 10 мүнөт кечиктим, 20 мүнөт кечиктим айырмасы жок. 1 мүнөт кечиктим, кечиктим болду все. Ошондо бир аз даяр болуп кетсе жакшы болот. Мен деле сездим, өзүм деле таңсыз. Эрте туруш керек, Эрте туруш керек. Ушундай достор, Кореяда баары жыргала эмес, негизи жумуш боюнча да бир аз айта кетсеңиз. Жумуш кандай? Кыйынчылыктары, жеңилдиктери? Жумуш ар кандай. Жеңил жумуштар бар, оор жумуш дагы бар. Эми баягы жумуштун оор болсо деле, баягы жетип келүүгө тилге такалып калат да. Себеп дегенде баягы оор жумушту директор жолбосо ошол жерде иштеген бригадир көргөзүп берчи, ноонугун депчи. Тилди билбегенден улам сен айта албайсың да, бул оор болуп атат. Же кандай бир жардам менен көтөрүш керек дегенде айта албайсың да, тил билбейчи. Ошондон улам кыйналып калган күндөр болуп калды. Таң келгенде эматыр. Жакшы, Оши Кореяга келген канча жыл болду? Оши Кореяга келгениме 2012-ден бери Кореядамын. 8 жыл болуп калды. Мынакей 8 жылдан бери Кореяда. Урматтуу достор, Кыргызстандан келем десеңиздер, ушул байкебиз айткандай, жакшылап даярданыңыздар, бүтүңүздөр. Анткени баары эле дароо эле келе калгысы келет, дароо эле эч нерсе болуп кетпейт. Баардык нерсенин өзүнүн мындай заслугасы болуш керек. Ошондуктан кызмат кылып, окуп, жакшылап билим алып, баарын билип
келгенге аракет кылыңыздар. Бирок эң башкысы Кореяга келип мигрант болуу эмес, өзүбүздүн мекенде жакшы билим алып, ошол билим менен жакшы бир жетишкендиктерге жетишсеңиздер болот. Именно ошол миграция жолу менен эмес, ошол билимиңиз аркылуу дагы башка чет мамлекетке чыгып, Кореяга деле, Америкага, Европа мамлекеттерине болот, өз жашооңуздарды келечекте курса болот. Себеби азыркы заман, алдыдагы 15-20 жыл убакыт бул адамдын кара күчү керектелбей турган заман, ошондуктан ал баары автоматташып жаткан учур. Ошондуктан эң керектүү кесиптерди гана окууга умтулуңуздар. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар.